Кутман күн, кутман кеч. Менин YouTube каналыма кош келдиңиз. Бүгүн финансылык сабаттуулук, финансылык эркиндик темасында сөз кылабыз. Финансылык сабаттуулукту каяктан баштайм? Мен ошо акчамды, финансымды жыйыштырып бир жакшы бир адаттарды калыптандырып алышым керек болуп атат. Эмне кылсам, каяктан эмнени окуй калсам деген суроолор бар боло турган. Суроолоруңар боло турган болсо, бул видео жардам тиет деген үмүттөмүн. Акыркы 10 жылдан бери финанстарыма андай эле аралык тажрыйбам бар. Андан сырткары ошол иш тажрыйбамдан пайдаланып, өзүмдүн жашоомо, жолдошум экөөбүздүн финансыбызга колдонуп аткан жакшы бир ыкмаларды колдонуп, анан азыр мен финансылык сабаттуулукту окуп баштайын, ошону үйрөнөйүн, калыптандырайын дей турган болсо, эмнелерден башташ керек деген суроону ойлонуп отурмун. Анан ошол суроолордун натыйжасында 5 тепкичтүү бир капсамдуу бир программа түздүм. Ошол программаны ушу видеону бөлүшөйүн деп атам. Видеону аягына чейин көрүп, анан кошумча суроолоруңар болсо жазып койгула. Кийинки видеолордо ошол суроолоруңузга сөзсүз жооп бергенге аракет кылайын. Анан финансылык сабаттуулукту каяктан баштайм десеңиз, биринчиси эле эмоцияларыңар менен иштеп баштаганды сунуштайт элем. Финансылык сабаттуулук дегенде көпчүлүк учурда дароо механикалык нерселерди ойлойбуз. Бюджет жасашым керек экен, эсептешим керек экен, киреше чыгашымдын баарын жазышым керек экен деп ойлойсуң да. Анан тилекке каршы, эгер адам өзүн тааныбаса, өзүнүн эмоцияларын тааныбаса, алсыздыктарын билбесе, эмнеге акчага оротуп атканын, эмненин натыйжасында ушу акча тууралуу негативдүү ойлору бар экенин түшүнбөсө, тилекке каршы канчалык бюджет жасасаң да, канчалык эсептөөлөрдү кылсаң дагы натыйжасы болбойт да. Кайра эле барып эле ошол чуңкурга түшүп, кайра эле ошол негативдүү ойлордун ичинде отуруп калганыңды өзүң байкайсың да. Ошон үчүн финансылык сабаттуулукту үйрөнөм, баштайм деген ар бир адамга алгач эмоцияларын тааныганды үйрөнүүгө чакырат элем да. Мисалы, мен акыркы корпоративдик дүйнөдө иштеп баштагандан баштап эле бизге эмоционалдык интеллект, ошо эмоцияларыңды тааны, эмоцияларыңды башкар деген темаларда бизге аябай көп окуулар болот да. Анан ошолорду окуп аткан сайын дайыма эмоцияларыңды таанып, кайсы убакта жиниң келет экен, кайсы убакта импульсивдүү болот экенсиң, кайсы убакта мисалы ыйлап калат экенсиң, кайсы убакта баштаган ишиңди орто жолдон таштап салат экенсиң деген нерселерди деген өзүңдү таанып, өзүңдүн ар бир эмоцияларыңды, аракеттериңди, эмоциялардын натыйжасында жасалган аракеттериңди тааныганды үйрөнүп баштасаң, ошол нерсе кадимкидей ошол өнүгүүң, өсүүң, акчаны башкарууңа дагы аябай чоң жардам берет экен да. Мисалы, Туркияда иштеп жүргөнүмдө, түрк кыздар укмуш, эми түрк сериалдарынан деле көрүп атсаңар керек, укмуш, сулуу, жакшынакай, жасанган айымдар болот эмеспи? Анан чөйрөңдөгү адамдардын акча башкаруу стили да сага аябай жугат да. Адамдардын энергиясы кандай жуга турган болсо, бул илимий негизделген, тастыкталган адамдардын, айланаңдагы адамдардын акча башкаруусу да жугат да. Анан ошо Туркияда кыздар көбүнчөсү, менин кесиптештерим, айлана чөйрөмдөгү досторум көбүрөөк кирешесинин көпчүлүк бөлүгүн ошо жасанууга, кооз кийимдерди алууга коротот эле да. Анан ага чейин өзүң эми Кыргызстанда жетпей чоңойгонсуң, анан түрктөрдүн кийимдери да бир шумдук. Анан алардын баардыгын алып кийгенге аракет кылып, кирешемдин көпчүлүк бөлүгүн ошондой кереги жок нерселерге, эмоциональный покупка деп коет го, ошондой нерселерге аябай көп коротуш экен да. Анан Канадага көчүп келгенден кийин бул жерде адамдардын эмоцияларын ушунчалык таанып, эмоцияга алдырбастан окат кылгандарын көрүп, өзгөчө айымдардын ошол өзүнүн сулуулукка жасаган, өзүнүн кийим кечек көркүнө жасаган нерселердин баардыгын көрүп, анан кадимкидей ошол адаттарым калыптанып, анан азыр мисалы эмоционалдык покупка деген нерселерим дагы жок калды да. Анан үйдө мисалы жолдошуң менен куруп аткан мындай бир стратегиялык бир нерселер боло турган болсо, кандай үйдө жашайбыз, кайсы райондо жашайбыз, эмне кылабыз, балабыз кайсы мектептерге барыш керек, эмне кылыш керек деген нерселердин баардыгынын аркасында эл эмне дейт деген сыяктуу, сенин бир эмоцияларың, сенин бир ичиңдеги бир акчага байланышкан бир травмаларың болот да. Ошого жараша аракеттер жасайсың. Анан канчалык өзүңдү таанып баштаган сайын ошончолук аң сезимдүү жашап, анан аң сезимдүү акча коротуп, жашооң кадимкидей тынч болуп баштайт экен да. Ошон үчүн финансылык сабаттуулук деген темага кызыккан ар бир адамды алгач эмоцияларыңарды таанып баштагыла, эмоционалдык интеллекттин үстүнөн иштегиле демекмин да. Бул менин ишиме жараган метод ар бир адамдын ишине жарайт да. Бул эмоцияларын тааныган адам акчасын эле башкарганды үйрөнбөстөн,
өзүн сатканды дагы билет, карьерасында дагы өнүгөт, кирешесин дагы көбөйтө алат, жакын адамдары менен дагы теңсиз мамиле кура алат, түгөйү менен дагы мамилеси такыр башка деңгээлге чыгат да. Ал тургай балаң менен курган мамилең да такыр башка деңгээлге чыгат да. Эмоцияларын тааныган, кыргызда балпайган, токтоо адам деп коет го. Канчалык адам токтобосо, канчалык адам стресске алдырбаса, демек ошончолук ал эмоционалдык жактан жетилген дегенди билдирет да. Ошон үчүн биринчи тепкич катары ушул нерсеге көңүл буруңузду сунуштайм. Анан экинчиси, бул бир аз психологиялык, бир аз техникалык маалыматтарга өтөлү. Экинчиси, ар бир адамдын акча менен болгон мамилесине жараша психологиялык тиби болот да. Адамдын акча травмаларын, акча маселесин, финансы маселесин изилдеген психологдор 4 категорияга бөлүшкөн. Ошол категорияда сенин бала кезиңде көргөн тажрыйбаң, ата энеңдин болгон акчага болгон мамилеси, сен ошол үй бүлөңдө, мисалы балалык травма деп коебуз го, ошол сыяктуу эле балалык травмалардын көпчүлүгү дагы ошо ата энеңдин көргөн үй бүлөңдөгү экономикалык абалдын акча травмасы дагы болуп эсептелет да. Ошол чоңоюп атканда, сен адам болуп калыптанып атканда, түшүнүктөрүң адам болуп калыптанып атканда, сенин ошол 4 категориядагы адам болуп акча менен болгон мамилең 4 категорияга бөлүнүп калыптанат да. Мисалы, биринчи категориясы качкан адам деген сыяктуу. Мисалы, акча тууралуу маселелердин баардыгын сүйлөшкүсү келбейт, качат. Мисалы, аялы үйдө баланын окуусуна төлөй албай атабыз, же болбосо тамак аш аябай кымбаттап кетти деген сыяктуу ар түрдүү акча тууралуу маселелерди айтып келгенде эшикти тарс жаап чыгып кетет да. Акча менен ушунчалык терс эмоциялары, ушу акча менен болгон бала кезиндеги тажрыйбалары, же болбосо андан кийинки өспүрүм кезиндеги тажрыйбалары ушунчалык терс негативдүү эмоцияларга байланышкан болгондугу үчүн акча туурасында сөз башталганда эле уккусу келбейт, качат да. Мындай адам, мисалы, эсептерди төлөп койчу, коммунальный услугалар келиптир, светти төлөп койчу десең да төлөбөйт, качып жүрөт, банкта эсебинде ачкысы келбейт деген сыяктуу. Мисалы эң көп кездешкен ошо качкан адамдын психологиясы деп эсептелет да. Ушул сыяктуу 4 категория бар. Ал 4 категорияны мен төмөндөгү Акча Жолтой аттуу телеграм каналымда конспектлеп деталдуу түрдө бөлүштүрүп койдум. Ошол жерге кирип карап, мен кайсы категориядагы адам болушум мүмкүн деп билип алып, анан бир эле категория эмес, бир канча категорияга да түшүп калышыңыз мүмкүн да. Ошонун үстүнөн иштеп баштасаңыз, кадимкидей сизге жеңилдик болот да. Адам канчалык өзүн тааныса, эмоцияларын тааныган биринчи деңгээл, анан экинчи деңгээл акча менен болгон мамилесиндеги кайсы типтеги адам экенин билип алса, ошол дагы аябай маанилүү да. Менин телеграм каналымдан издеп көрсөңөр болот, болбосо дароо эле Google'га жазып, менин акчанын тиби, психологиялык акчанын адамдын 4 тиби деп жазсаңар эле ошол тууралуу маалыматтар чыгат. Анан өзүңөрдү билип алып, ошого жараша андан ары кыймылдасаңар болот да. Ал эми үчүнчүсү, эмоцияларыңды таанып, анан өзүңдүн акча тибиңди үйрөнгөндөн кийин, акчага болгон психологиялык тибиңди үйрөнгөндөн кийин өзүң үчүн стратегиялык пландар түзгөнүң аябай маанилүү да. Мисалы, мен 1 жылдан кийин өзүмдү каякта көрөм, 5 жылдан кийин каякта көрөм, 10 жылдан кийин каякта көрөм, кандай үйдө жашагым келет, кайда жашагым келет. Мисалы, үй бүлөлүү боло турган болсоңор, балдарыбызды кайсы мектепте окуткубуз келет, каякта жашагыбыз келет деген сыяктуу мындай бир отуруп, мындай бир кыялданып, анан стратегиялык деген узун мөөнөттүк деген сөз да. Ошо стратегиялык план түзгөнүңөр аябай маанилүү да. Себеби ошол стратегиялык планга жараша, анан ошого жараша акча кирешемди азайтайын, көбөйтөйүн, чыгашаларымды анализдейин, анан буга көбүрөөк акча коротоюн, тиги азыраак акча коротоюн деген сыяктуу кадимкидей көз алдыңарга бир план, бир жол түзүлөт да. Мисалы, оңго бассаң мындай болот, солго бассаң мындай болот деген жана кадимки биздин илгерки жомокторубуз бар го. Ошол сыяктуу сиздин планыңыз болгондо, мисалы, оңго баса турган болсом, мен ушул райондо жашап, ушундай жашоом болот экен, солго баса турган болсом, баланча райондо жашап, жашоом мындай болот экен, мен оңго баскан жолду тандайм, же болбосо солго баскан жолду тандайм деген сыяктуу тынч отуруп жолдошуңар менен мындай бир стратегиялык планды түзүп, бири-бириңерден сурап, сен 1 жылдан кийин өзүңдү каякта көргүң келет, 5 жылдан кийин каякта көргүң келет, 10 жылдан кийин каякта көргүң келет деген сыяктуу бир план түзүп алганыңар аябай маанилүү да. Планы жок адамдын багыты жок адам дегендик. Багыты жок адам эмнеге акча таап атканы белгисиз, эмнеге акча коротуп атканы белгисиз, негизи эле жашоодо максаты жок болот да. Анан ар бир максатыңды аткарыш үчүн тилекке каршы акча керек эмеспи? Анан ар бир жасап аткан эмгегиңдин акысы кайтып анан акча төлөнүп туруш керек да. Ошон үчүн жашооң бир аз маңыздуу болсун десең, ошо жасаган аракетиң, короткон убактыңдын эмнеге кетип атканын, кайсы сенин грандиозный планыңа кетип атканын билгениң аябай маанилүү да. Ошон үчүн үчүнчү тепкич катары эмоцияларыңар менен иштеп, акча тибиңерди билип алып,
кадимкидей өзүңөрдүн алыс тарабыңарды таанып алгандан кийин отуруп өзүңөргө кадимкидей стратегиялык план түзүп чыккыла, ал тургай жолдошуңар менен сүйлөшүп жазып жанагындай vision board деп коет го, жана кыргызчасы эмне экенин билбейм, мындай сүрөттөрдү жазып алышып, анан келечектеги үйүм ал бул машинем деген сыяктуу окуй турган жерлерим деген сыяктуу сүрөттөрдү чаптап алып анан өзүнө мотивация кылышат го, ошол сыяктуу эле ошондой нерселерди жасап ал эми ал кошумча өзүңөргө эгер сентименталдуу адам болсоңор бонус катары дагы жардам берет, бирок сөзсүз түрдө ушул стратегиялык планды сүйлөшүп алганыңар аябай маанилүү да. Анан төртүнчүсү, эмоцияларыңар менен иштедиңер, акча болгон психологиялык тийиңерди үйрөндүңөр, өзүңөр тууралуу, үй бүлөңөр тууралуу стратегиялык планды түздүңөр. Андан кийин анан төртүнчүсү бир аз техникалык, механикалык ыкмаларга өтүп бюджет жасаганды үйрөнсөңөр болот да. Мисалы биздин канча кирешебиз бар экен, канча чыгашаларыбыз бар экен, чыгашаларыбыз эң көп эмнеге кетет экен, биздин акча коротуу стилибиз эмне экен деген сыяктуу анализдеп кадимкидей бир чөнтөгүңөрдүн күзгүсүн көрсөңөр болот да. Бул нерсе ошого жардам берет да. Мен былтыр 2025-жыл жаңы башталып атканда жаштарга, өзгөчө жаш үй бүлөлөргө пайда болсун деген максатта бюджетти кантип жасаш керек, киреше чыгашаларды, өзгөчө чыгашаларды кантип анализдеш керек деген видео бөлүштүм эле. Карда жаап сугуп калып атат, кечирип койгула, араң сүйлөп атам. Ошол видеону сөзсүз көрсөңөр болот. Ал жерде кеңирирээк чыгашалардын түрлөрү, кайсы категориялар бар, ошолорду мисалы ар бир чыгашаңарды, бир айлык чыгашаңарды жазып бүткөндөн кийин кайсы категорияга кантип бөлүш керек деген сыяктуу пайдалуу маалыматтар бар да, ошолорду көрсөңөр болот. Анан сырткары мисалы акча чогултууга кеңештер, анан чыгашаларды азайтууга кеңештер деген өзүнчө дагы видеолорум бар. Аларды дагы көрүп, анан бюджет жасап, бюджетиңерди анализдеп баштасаңар болот да. Бул бюджет жасагандын дагы бир жакшы бир пайдасы, акча тууралуу сүйлөшкөн, өзгөчө үй бүлөлүү болгондон кийин акча тууралуу сүйлөшүп, сен канча короттуң, мен канча короттум деген нерселер сүйлөшкөн аябай ыңгайсыз болот да. Өзгөчө алгачкы жылдарда кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө билинбейт, анан үйлөнгөндөн кийин ошол маселелер сүйлөшкөн аябай оор да. Эми ыңгайсыз болосуң да, кечээ эле жыргап, гүл көтөрүп, кучакташып, мамалактарды бири бириңе беришип жүргөн киши менен эле бүгүн турмуштун чындыгы бетке чаап, анан акча жок калды, эмне кылабыз деген сыяктуу сөздөрдү сүйлөшкөн аябай бир ыңгайсыздык жаратат, романтиканын баарын бузат да. Ошон үчүн жолдошуңарга көңүртең, сен канча кайсыларга чыгаша койду кетирдиң, мен кайсыларга кетирдим деп ошолорду жазып коюп, анан ортодо бир анализдеп, анан ошолордун баардыгы болгондон кийин ар бирин бирден айтып отургандын ордуна ошонун үстүнөн сүйлөшкөнүңөр дагы кадимкидей жеңилирээк болот да. Анан кээ бир адамдар мисалы баардык нерсени акылында билип, анан аң сезимдүү болуп эле өзү баарын түшүнүп турса да, кээ бир адам баардык нерсе жазылганын көргөндөн кийин анан түшүнөт да, акча кайда кетип атканын, кимге бербеш керек экен, каяка коротпош керек экен, каяктан өзгөртүш керек экен деген нерселер. Ошон үчүн жаш үй бүлөлөргө сөзсүз түрдө сунуштайм, эгер акча тууралуу сүйлөшө албай аткан болсоңор төгөйүңөр менен дептерге жазып, анан ошонун үстүнөн чогулуш жасасаңар аябай сонун болот да. Анан бешинчиси эмоцияларыңар менен иштедиңер, экинчиси акчага болгон психологиялык тийиңерди таптыңар, үчүнчүсү стратегиялык план түздүңөр келечегиңерге, төртүнчүсү киреше чыгашаларыңардын күзгүсүн көрүп бюджет жасадыңар, анан бешинчиси анан ошол калыптандырган нерселерди туруктуу адат кылып калыптандырып, анан кайра кайталап туруш керек да. Кайра кайталап анализ жасап, өзүңүз менен түгөйүңүз менен белгилүү айда белгилүү күндөрдү белгилеп алып туруп, анан ошол туурасында чогулуш жасап туруш керек да. Көпчүлүк финансылык аналисттер, жеке финансы аналисттери жумасына бир жолу чогулуп, эмне кылып атабыз, эмне болуп атабыз деп турганды сунуштайт, бирок ал аябай интенсивдүү болуп кетиши мүмкүн да. Жума сайын акча менен сүйлөшкөн, түгөйүң менен өзүң болсо да эчтеке эмес, анан түгөйүң менен сүйлөшө берген, кайра эле акчанын тема үстүнөн сүйлөшүп атабызбы деп урушуп да кетиши мүмкүн. Ошон үчүн айдын аягында сөзсүз түрдө айды жыйынтыктай турчу бир кофеханага барып сүйлөшөсүңөрбү, же балдарды уктатып коюп кечинде таттуу вареньеден коюп алып, таттуу токоштордон алып келип алып чай ичип атып, анан чай үстүндө сүйлөшөсүңөрбү, иши кылып ушул биздин бюджетибиз тууралуу эле сүйлөшөбүз деген бир акча чогулуш күнүңөр болуш керек да. Ошол чогулуш күндөрдү кайра туруктуу түрдө жасап, анан адат кылып калыптандырыш керек. Анан бул нерсе кадимки
үй бүлөлүк бюджетти акчаны башкаруу кадимки бизнести башкаргандай эле да. Анан бизнесте туруктуу ушундай айлык, жумалык, кварталдык, чейректик, анан жылдык чогулуштар, финансы пландарга жараша биздин чыныгы киреше чыгашаларыбыз ошондой болуптурбу деп экөөнү салыштырып, анан финансы чогулуштарын уюштурбаса ал бизнес өлүп калат да. Ошол сыяктуу эле үй бүлөнүн алдыга койгон максаттары, алдыга койгон келечекке койгон кыялдары эгер акчасын сүйлөшпөсө болбой жарабай калат да. Ошон үчүн ушул 5 тепкичти финансылык сабаттуулук боюнча финансылык сабаттуулукту быйыл калыптандырат элем десеңер, ушул 5 тепкичтин үстүндө ойлонуп көрсөңөр болот. Андан сырткары менин жакында финансылык сабаттуулук боюнча сабактарым башталат. Кааласаңыз төмөндөгү телеграм каналга, ошол эле акча жолтой аттуу телеграм каналга жазылып алып күтүп турсаңар болот. Ошол жерден биз сиздин психологиялык акча менен болгон тибиңизди таап, анализдеп, ошого жараша упражнение, көнүгүүлөрдү жасап, киреше чыгашаларды аны тереңирээк анализдегенди үйрөнөбүз. Андан сырткары ошо балалык травмаларыңар кандай экен, алардын келип чыгышы эмнеден келип чыккан, азыр ошолордун үстүнөн кантип иштесем болот экен. Андан сырткары азыр мисалы келечек тууралуу инвестицияларды кылам дей турган болсом, кантип инвестиция кылышым керек, менин киреше чыгашаларым кайсы категорияда, канча пайызы мисалы үй жайыма, канча пайызы окуума, канча пайызы келечектеги инвестицияма бөлүнүшү керек деген сыяктуу бир акчаңызды бир чөнтөгүңүздү бир жакшылап бир анализдегиңер келе турган болсо, мен жакында сабагыма катышсаңар болот. Төмөндө телеграм каналга жазылып күтүп турсаңар, анан сабактын башталыштарын айтам. Андан сырткары ошол телеграм каналымда акча тууралуу конспектлеримди дагы бөлүшүп турам. Ошол жерден суроолоруңар болсо, мага ошол жерден комментарийден жазсаңар болот. Андан сырткары ушул видеонун алдына дагы комментарий жазып койсоңор, кийинки видеодо сөзсүз түрдө ошол нерселерди, ошо суроолоруңарга жооп жазганга дагы аракет кылам. Мондай суук болуп атат, Торонтодо кар жаап дегендин баарында үйшүп атып араң тарттым. Пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө баарыбызга финансылык эркиндик, байлык, молчулук, токчулук, кут, анан бакубат жашоо каалайм. Аман туруңуздар. Чоң рахмат.